Atam turат, biz emin kişine bayağı az tamak berip atабыз. Allah'a şükür. Ушул жактан келген 10 миң адамга тамак бердик. Атам бизди кичинекей кезде жетелеп барат эле. Анан бир байлар тамак берет эле. Анан мен ошондо ойлойт элем да, биз таза жүрөктүү кармаш керек экенбиз. Алланын алдында Алла менен сүйлөш керек экенбиз да. Ошондо мен ойлошум эле да, кандай бул адамдар өздөрүнүн тамактарын бөлүшөт депчи. Bizde cuma günü ошол жакта мынданча баланча бай мечитте тамак берет экен дегенде атам инибиз агабыз үчөөбүз барат элек. Ошол жерде өчүрөткө турат элек. Анан Аллага айтат элем, Алла мага ушундай мүмкүнчүлүк бер. Эгер менде да ушундай болуп кала турган болсо, мен мындан да көбүрөөк берем дегенде денелерим мындай титрап кетет эле да. Ошол кезде устаздардын сабанабыз Аллах Таала дуабызды кабыл кылган экен да. Мына ошентип биз бирөөлөрдүн тамагын жеп жүргөндө азыр күн келди. Allah'a şükür biz biröylөргө тамак берип атабыз. Канча умрачыларга тамак берип атабыз. Көзү жокторго үй алып берип атабыз. Кыйналып аткандарга жер алып берип атабыз. Allah'a şükür да. Ошон үчүн Кыргызда макал барбы айтат экен апалар. Пейили кенен коёр деп. Кимдин пейили кенен болсо ал дүйнөнү батырат экен да ичине. Кимдин пейили тар болсо ал өзү туруп дүйнөгө батпайт экен да. Ошон үчүн ушул жактан Аллах Тааладан биз сурайык. Аллах Таала бизди коркпогон жүрөктөн, тойбогон напсиден сактасын. Тойбогон напси бул ушундай экен туугандар. Өзүндө миллион туруп дагычы, бирөөнүн 1000 сомун алып койгусу келет экен да. Ата-энебизди сыйлай, кече бул жактан чачкы сатып атканда бир бала жакшы сөз айтты. Аксакалдарды өткөзүп коюк деди эле, бир жаш килип кетти эле. Аксакалды өткөзүп койбойсузбу деди айтты. Мен деле шашып атам деди. Сиз эртең аксакал болбойсузбу деди да. Кызмат кылынгандарга кызмат кылынат экен да. Мен чоң ойдон ушундай атама үй алып берем дечим эле да. Баштын тилегин берет деген ошол турбай? Алла разы болсун ата. Үйүн таштап эле кете бересиң, балдарын карабайсың, кичинекей кечке эле чачып бересиң, кете бересиң деп ата. Ушунча адамдын батасы да, ушунча адамдын ыраазычылыгы да. Кече атам айтып, балам мен сенден разы болдум дейт. Мен айттым да, ата, сизден ата-энеңизди разы кылгансыз, ошон үчүн сиздин балдарыңыз кызмат кылдырып атат депчи. Менин кумирим менин атам да. Biz için bayağı kaçka turda durmaydım da hoş buldum. Yaşırganlar değil mi? 10 yıldan aşık kaçka turdu da. Bir yol kışında gelatkanda, soğukta kaçkası cılbay gelatar. Böyle ay gözümden yaşaktı da ya Allah. Bana uşunday güç kuat ver, uşunday kudret ver, uşunday atama kızmat kılgan ver. Uşun nerседен ben çıkarıp atama ben uşunday maktuluk tartılayın depçi. Uşul günler gelip oturatlar da. Ben bayram bile öyleyim gözümden Bişkek'te. Uşun matalı üye algan adamla birle yıl oldu da. Geliş üçün bay boluş деле шарт эмес экен да, жүрөктүн кереги экен да. Көз көрбөгөндөргө үй бердик айтпадык го. Ошондо бир байке келип айтты да, билим. Молодец бирок, мен сага бирдекени айтып коеюн дедим. $800.000 бар болчу дейт туугандар. Туугандар менен да бөлүшкөн жокмун, эл менен да бөлүшкөн жокмун, көчө менен да бөлүшкөн жокмун дейт да. Аллах Таала берем десе берет экен, бирок алам десе бир күндө алып коет экен дейт. Эртең менен шотко котордум дейт Болгарияда. Болду, түштөн кийин жок $800.000 жок. Ошон үчүн бар кезинде кылкалай эле деп атабыз да, анан жок кезинде да көрөбүз да. Болгондо эми дүйнө бул акча экен деп өлүп калгандарды көрүп атпайбыз канчасы. Акчаңды алып кете албайт кезинде, кандай жылаңач келсең, ушундай жылаңач келет кезинде. Атам былтыр да умрага келип, мен быйыл 5 мал намаз окуп анан кече атам айткан, ата Куран окусаңыз мен да Кудай буйрса сизге бир жакшы машина алып берейин, канчасын качка түртүңүз, эми мыкты машина түртүңүз депчи. Дубайдан барып эме бергем да. Мына ата 570 экстум мына sizge uşun emeden vereyim. Allahu Akbar. Lekeden belgende düzgünge жүрөт дейт го. Maşallah. Ata, ömürüңүз жашооңуз ömürүңүздө береке берсин, эч нерседен кем болбоңуз. Мына кызмат кылып эгер үйгө бара албай жүргөн болсоң, калаалап жүргөн болсоң, ата ушунча элдин ыраазычылыгын алып жүрүңүз. Ушунча элге кызмат кылып жүрүңүз. Анан сиздерге сураныч, бизге ушул жакшылыктарды көрүп аткан болсо, биздин ата-энелерибизге да доо кылып коюңуздар иншалла. Жакшы күндөрдө, жакшы түндөрдө жолукканга насип этсин.